жана Нурбек кызы Наргиза Гүлчорот чакан чөйрөгө той өткөрүп жубайына баш кошкон. Ал бактылуу мүнөттөрүн достор менен бөлүшүп, калган ага тубан, коңшу колоңдорун үйүнө чакырып кутулган. Башта алар деле эл катары дүңгүрөтүп той берүүнү пландап, бирок үйлөнгөндөн кийинки үй бүлөлүк түйшүктү эске алып, андан баш тартышкан. Чоң дүркүрөтүп чоң той бергенде деле карызга батмакпыз биринчиден. Жаш болуп үйлөнгөндө анча акча деле чогулду. Ошончо той бергенге жараша көп акча чогултуш керек. Чоң той өткөргөндөн кийин эми азыр баары бир эле карыз бардыгы тең. Ошол нерседен кутулуп иштеш керек болуп калат. Ал нерсени башыбызда ооруткубуз келген жок да. Кичинекей чакан той берип эле болду. Андан аркы жашоону улантып эле кеттик. Азыр буюрса жакшы жашап атабыз. Калктын саналуу бөлүгү гана ашыкча чыгымы жок жупуну той бербесе, көпчүлүгү ресторан толтура эл чакырып өткөрүшүүдө. Мындай жакшылыктар кымбат тойканаларда белгиленип, гонорары көп тамадалар жалданып, дасторкондун үстү түркүн түстүү тамак аштарга толтурулуп, ондогон бодомалдар союлууда. Ырксыз ысырапкерчилик акыркы жылдары модага айланды. Ата-эне катары уулуңузду үйлөнтүп же кызыңызды турмушка узатууда 500дөн ашык конок чакырып, тойго керектүү болгон бардык кызматтарды пайдалануу менен дүңгүрөтүп той бересизби, же болбосо 50-60 адамдын катышуусунда ашыкча чыгымсыз жупуну той өткөрүүнү туура көрөсүзбү? Маданият министрлиги той топуру өткөрүүдөгү мындай теңсиздикти ретке келтирүүнү көздөөдө. Бул максатта ашыкча чыгымга жол бербестен той мааракелерди өткөрүүгө багытталган токтом долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Документте маркумду акыркы сапарга узатуу жана эскерүү иш-чараларын уюштурууда дагы белгилүү бир чектөөлөр киргизилүүдө. Долбоорго ылайык салтанаттарды карыз же насыялуу өткөрүүгө тыюу салынып, жакшылыктар үй бүлөнүн каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүлөт. Чакырылган коногу көп болуп, бири чакырса, экинчиси таарына турган болсо 300гө чейин чакырса болот. Болбосо 200дөн ашпашы кажет. Кыз узатуу менен үлпөт той бир күндө бүткөрүлүүгө тийиш. Биринчи ирет биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жарлыгын аткаруу максатында иштелип чыккан долбоор. Биринчиден, экинчиден көптөгөн кайрылуулар келет, ушу теңсиздик жок деген себептен иштелип чыккан долбоор. Жалпылап айтканда максаты бул ошо ысырапкорчулукту токтотуу да. Ушу ар кандай салтанаттарды алып келсек, ошо үйлөнүү, үлпөт тойлордо, маркумду эскерүү, узатууларда ашыкча ысырапкорчулукту бир тартипке келтирүү, жок кылуу да. Долбоордо үлпөт тоюн өткөрүүдө кортеж 3 унадан ашпайт. Ашыкча шоу программаларга, кымбат баалуу белектерди берүүгө мажбурлоого, байлыкты жасалма көрсөтүп, атаандашууга жол берилбейт. Кийит кийгизүү, себет берүү, түштөндүрүү сыяктуу эски түшүнүктөрдөн баш тартып, ыкчам той, берекелүү той принцибин жайылтуу каралууда. Той тарбиялык жана руханий баалуулуктарды эске алуу менен берилет. Мурун эле киргизиш керек эле да. Анткени биз айтып атабыз, ой биз бедно жашап атабыз, жаман жашап атабыз деп. Тойлорго канча деген акчаларды эмелерди чыгарып атабыз. Анан эң жакшысы жана кредитке өтпөгөнү жакты да мага. Тойдон көрө ошо балдардын билимине, балдардын үйлөрүнө акча топтосо жакшы болот да, правильно? Бодомалды сойгондон деле мындай тоже ысырап да, бирди союш керек. 200 стакан чыгып, бир жылкыдан ошол жетишти да, 200-250 адамга чейин, саат 10го чейин туура эле кылышты. Кошулабыз. Негизи окуткан туура эле, бирок ысырапчылык болгон туура эмес да. Окуткан туура эле болот. Эми эмесине каражатына жараша да ал. Долбоордо талапты аткарбагандарды жазалоо көрсөтүлгөн эмес. Документ коомчулуктун колдоосун тапса, анда укук бузуулары боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, ошол аркылуу жазалоо жоопкерчилиги каралат. Дүйшөн Шаршенбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.